кеч чыкпаган ушундай. Улуу жеңиштин 80 жылдык мааракеси убагында жооптуу кызматтарды аркалап, азыркы учурда ардактуу эс алуудагы Табыш Жаңыбердиевдин көп жылдар бою көкүрөндө сактаган эскерүүсүн эске салды. Атасы улуу ата мекендик согушка кетип кайтпай калган. Колунда атасынын жалгыз сүрөтүнөн башка маалыматы жок. Жубайы Батмахан Разахунова кайнатасы тууралуу кайненесинен укканы менен бөлүштү. Ошо жөнөөрдүн астында бул эми кайненемдин айтуусу да айтат экен, эрке деп, кайненемди айтып койдум да, эрке, сенин курсагыңда бала бар. Эми кандай болот согушта? Жашоо кыйын, аламат кыйын болуп турат. Анан эми аман эсен көз чарсаң, эркек бала болсо атын Табыш кой. Эгерде кыз болуп калса, анда атын өзүң коюп ал, жакшы ат коюп ал деп, ошол керезин айтып кетет экен апама. Анан апам жүрөт эми согушка кетти. Өтөт күндөр, анан бир эле жолу кат келиптир да. Ошо апамдын айтымында биз жанагы даярдыктан өтүп бүттүк, биз эми согушка киришип атабыз деген эле кат келиптир. Андан башка кат жок. Булар күтөт. Аман эсен көз жарат, уул болот, тагдырдын жазымышын кара. Анан атын Табыш коюп, сүйүнүшүп, апам бир тууган тайкесинин колунда болот да, ошондой агасынын колунда болот кайненем. Жолдошу Табыш Жаңыбердиев жети бир тууган. Согуш мезгилинде кыйын күндөрдө бир туугандары менен ынтымакта күн кечиргенин билдирет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө да ден соолугуна байланыштуу Табыш ага үйдөн чыга албайт. Андыктан аны жубайы карап, жолдошунун бала чагын мындайча эскерди. Анан мунун арманы ушу да, атамды бир көрбөдүм. Бир кучактап, колтугунда болгон жокмун деген. Арман. Жап-жаш. 21 экен ошону. Ошо кеткен боюнча жок. Апам дагы кыйын аял болчу, иштерман, аябай. Анан ошо кийинки Молдокеден 7 тууганы бар. 7 тууганды болду. Анан дагы жазымыш өзү турмуш күттү, өзү да 7 балалуу болду. Балдардын баарын окутту. Баары азыр үйлүү жайлуу. Табыш Жаңыбердиев 50 жылдан ашык катардагы дүкөнчүдөн баштап соода тармагындагы жооптуу жетекчиге чейин үзүрлүү эмгектенип, жубайы Батмахан Разахунова экөө 7 баланы тарбиялап өстүрүп, турмуш жолуна узатышкан. Мына ушул жерде 5 эркек уул, 2 кыз бала чакасы менен бир чоң тойдо түшкөн сүрөтүбүз. Азыр ушулардын бардыгына акыл насаатын айтып, өткөн кеткенди айтып, жашоонун кызыкчылыгы болду. Балдар окуду, иштеди, иштеп жүрүшөт, балдарын окутушуп атат. Эми ушу атасынын турган турпатында тез келип кабар алып турушат. Атаңарда 83кө чыкты. Баары бир атанын орду эсинен кетпейт. Атасын көрбөй жыттын-жыттабай чоңойгон Табыш Жаңыбердиев далай жолу атасы тууралуу маалымат издеп, бирок так жооп ала алган эмес. Бүгүнкү күндөгү тилеги өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин ынтымагы жана эч качан ата баланы ажыратпасын деп тилейт. Анткени Табыш ага атасы согушка кеткенде энесинин курсагында 4 айлык кезинде калган. Атасынын тилеги орундалып, баласы элдин уулу болуп эр жеткен. Эми ушу бала чака аман болсун, эл журт аман болсун, тынчтык болсун деген тилек менен азыр жашоо өмүр сүрүп атат. Өтө сулуу экен. Сиз да сулуусуз. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.